Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошбирим жаңылыктарынын жума күнкү чыгарылышы эфирде. Аны менен мен Айжамал Улжубай кызы жана кесиптештерим менен биргеликте тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач күндүн маанилүү окуялары менен таанышыңыздар. Ош шаарындагы таза суу көйгөйүн чечүү үчүн жалпысынан $30 миллион бөлүнгөн. Маселе кандай жолго коюлууда? УКМКнын мыктылары Алмазбек Атабаевдин сыйына татыды. Эми көп балалуу энелердин жана аскер кызматкерлеринин пенсиясы жогорулайт. Ош шаарында кайрымдуулук дүкөнү ачылды. Баткен облусунда катталган каттуу шамал чатырларды учурду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, түндө аймактын Кадамжай районунда ылдамдыгы секундасына 20 метрге жеткен шамал болду. Жыйынтыгында 7 турак жайдын чатырларын жалпысынан 53 даана шифери учуп кеткен. Жеринде жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ал арада 13-14 июнь күндөрү Чүй облусунда катталган шамалдын кесепеттери аныкталды. Маалыматка караганда ылдамдыгы секундасына 28 метрге жеткен шамал Вознесеновка орто мектебинин 40 даана шиферин, Кара Балта шаарындагы айыл чарба өндүрүш кооперативинин 4 сарайынын 255 шиферин учурган. Кыргызстан дарыяларынан суу ташкындоо коркунучу дагы эле сакталууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, нөшөрлөгөн жаан-чачындын айынан Үч Марал, Күркүрө суу, Узун Акмат, Чычкан, Тар, Каракулжа жана Кызыл суу дарыяларында нымдуулуктун деңгээли критикалык абалга келип калды. Бул жакын жайгашкан аймактарды суу каптоо коркунучуна алып келүүдө. Андыктан министрликтин адистери жана куткаруучулары ар кандай чукул кырдаалдарга даяр турат. Ош шаарында таза суу көйгөйүн жоюу үчүн 2015 жылдан бери Европа өнүктүрүү банкынан жалпы $30 миллион жакын каражат бөлгөн. Ага катарынан суу кампалар курулуп, жер астынан таза суу иштеп чыккан дренаж салынганына карабастан, учурда жаан жааганда шаар аймагында таза суу үзгүлтүүгө учурайт. Жаңы конуштарга суу жеткирип берүү жергиликтүү бийликтин стратегиялык планында каралганы менен Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери таза суу түтүктөрү орнотулбаган аймактар да жок эмес. Таза сууга өксүк болгон айыл тургундарынан кабарчыбыз кабар алып келди. Кеңеш айылында иче турган суу Советтер Союзунан бери болгон эмес. Жергиликтүүлөрдүн айтымында көйгөйдү жөнгө салуу үчүн бир канча жолу тиешелүү мекемелерге кайрылышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин майнап жок. Шаардык деп эсептелген айыл тургундары сууну 1 чакырым алыстыктан ташып ичишет. 10 жолу кайрылганыбызда дагы эч кандай ответ болбоду. Себеби ал жерде негизинен ички жердин астынан бир гана туздуу суу чыгат. Ал эми водоканал трубалары ал жака барбайт дагы. Көпчүлүк тургундар эсеби эшек менен болобу, машинасы менен, унасы менен болобу, же болбосо кол менен болобу деле ишканага барсам деле, например, мен баклажкада суу алып үйгө келем. Санабар Турдуева 8 небереси менен жашайт. Иче турган суунун ар бир тамчысын үнөмдөйт. Анткени сууну ташыганы да адам жок. Неберелери азырынча жаш, андыктан таза сууну сатып алууга аргасыз. Бул да болсо ашыкча чыгым дейт каарманыбыз. Суу чыгарып берсе бизге айыл өкмөттөрү, мынабы мэрибиз бизге жакшы болот эле. Мына азыр суу ташуу, паштан суу ташып келип ичип атабыз. Жамгырдан Кудайдан тилейбиз, жамгыр жаса экен деп. Жамгыр жаса толтуруп алабыз идиштерибизге, кир-бирлерди жууганга. Кандай себептер менен шаардын аймагына кирген айылга таза суу жеткирип берүү эске алынбаганын билүү максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылдык. Бул көйгөйдү чечүү үчүн атайын долбоорлор ишке ашырылып, суу жеткирүү иштери 50% аяктап калган деп аталган аймактан шайланган шаардык кеңештин депутаттары билдиришти. Кеңеш айылында таза суу көйгөйү толугу менен 1 жыл аралыкта чечилет деп кепилдик беришти. Капиталдык курулуш башкармалыгында 4-чү баскычта ал катарда турат. Кудай буйрса быйылкы жылы алардын эсеби боюнча мына күз айларынан башталып суу берилип калат. Ош шаарында таза суу көйгөйүн жоюу үчүн акыркы 3 жылда $20 миллион жакын каражат жумшалган. Бул каражат Европа өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган эле. Долбоор боюнча шаар тургундары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болуп, шаардыктарга жеткирилген суунун көлөмү көбөймөк. Бирок долбоорчулардын катачылыгынан улам күтүлгөн жыйынтык жок. Бул боюнча эч ким жоопко тартылбаган. 2017 жылга Европа өнүктүрүү банкы тарабынан €10,6 миллион мамлекет
мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом таза суу көйгөйүн жоюу үчүн бөлүнгөн. 10 миллион доллардын жарымы ушул экинчи ошол ыплас суулар тазалоо станциясына жумшайбыз. Бул деген сөз ошол ыплас сууларды экологияны да сакташ үчүн бул объект абзен бүтүш керек. Экинчиси көп акчабыз, экинчи келген ошол 10 миллион ичинде дагы 4-5 миллионго жакын акчабызды ушу учет коюуга жумшаган жатабыз. Себеби канча суу берсең дагы шаарыбызга суу жетпей жатат. Эске сала кетсек, 2015 жылы Ош шаарында таза суу көйгөйүн чечүү үчүн Европа өнүктүрүү банкынан 30 миллион долларга жакын каражат бөлүнгөн. Бирок ага карабастан таза суу көйгөйү Ошто орчундуу маселелердин башында турат. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Сузак районунун Кызылкөл, Багыш, Кара Алам аймактарын Жалал Абад шаары менен байланыштырган жолдун абалы начар. Мындай маалыматты айтып чыккан Сузак районунун Таштак айылынын 50гө жакын кожолугу биздин телеканалга арыз менен кайрылышкан. Байланыш жол эмне үчүн оңдоодон өтпөй жатат? Айылдыктардын бул маселесин Ислам Жолборсбек уулу иликтеп көргөн. Ар бир унап өткөн сайын Таштак айылынын тургундары дал ушундай чаңга кабылышат. Элеттиктердин көйгөйүнө айланган бул маселе Союз таркагандан бери. Бирок ал маалда унаалардын каттамы аз болуп, көйгөй мынчалык күчөгөн эмес. Ал эми 7 жыл аралыгынан бери абал ушундай бойдон келүүдө. Бул жол чындыгында адам өмүрүн алган фактылар менен коштолду. 2009 жыл август айында 72 жаштагы Калыков Макамай деген аксакал ушу суу алып кетип атканда бир машина чаңытып өткөн, аркасынан экинчи машина келип койдуруп кеткен. Ал киши ошол жерде эле бул дүйнө менен кош айтышкан. Айыл эли ошондон бери ушунчалык биз запкы жеп келе атабыз. Кир жууп эшикке жайганга болбойт, жаш балдар жолго чыгып ойногонго болбойт. Айыл тургундарынын айтымында автоунаа өткөн сайын каптаган чаңдан улам. Ар түркүн ооруга чалдыгышаарын жашырышпайт. Айыл өкмөттөн тарта жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылышкан. Бирок чечилет деген куруу бадалар берилгени менен ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Көчөгө ойноткондон коркобуз, жолдо КАМАЗдар өтүп атат, көрүп атасыңар, чаңытып. Мектепке жөнөткөндөн да коркобуз балдарыбызды. Кандай бир жолдо кырсык болуп кетеби деп. Эч биз жолду же биздин көйгөйүбүздү караган чоңдор жок болуп атат. Ушу жолдо кооптуу, себеби катуу жүрө албайбыз. 20-30 километрдик саат менен жүрөбүз. Мына мен аралыкты 15-20 мүнөттө басып өтөйүн десем, жарым сааттык аралыкты дем алам. Расход бензини да кетет. Анан кооптуу. Жаш балдар көбүнчө ойноп жүрүшөт. Аларга сигналды да угушпайт. Мынаны айтканда биз жогору жакка чейин кайрылганбыз. Ушул эфиралкы сиздерден өтүнөбүз. Ушул биздин көмүскөнү жогору жактарга даже бийликтегилердин баар жогуна жеткизип коюңуздар деп биз сиздерден суранып кетет элек. Аталган кайрылуу боюнча Сузак районунун акиминин орун басары Төрөгелди Түркбаевке кайрылдык. Бул аралыкка чейин аталган жол Кызыл Тоо айыл аймагынын ички жолу болгондуктан оңдолгон эмес. Бирок жакында транспорт жана жолдор министрлигине сунуш берилип, номер 52 жол тейлөө кызматына өткөрүп берилгенин билдирди. Жол министрлигине маселени коюп, ошол эле депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары дагы өздөрүнүн сунуштарын берип, ушу жол бүгүнкү күндө азыркы учурда 1 километр 1,3 километр жолду ушу мамлекеттик жол тейлөө ишканасынын деп 52-нин балансына алынды. Эми азыр ошол жолду мындан кийин айыл өкмөтү эмес, биздин ошо мамлекеттик жол тейлөө номер 52 ишканасы тейлеп ошону обслуживать эте турган болуп калды. Таштак айылындагы тургундардын 2 чакырымга жакын жолу 2018 жылы чечилерин тийиштүү жактар билдиришет. Азыркы учурда жолго 8 миллиондун тегерегинде каражат жумшаларын эсептеп чыгышкан. Кичинекей жол тиркесин ошо айыл тургундарына шарт түзүп бериш үчүн ошо сөзсүз түрдө асфальттоо керек болот. Бирок 2017 жылы чечилип калабы, бул эми чечилип калбайбы, 1 километр 300 метрдагы 1 километр асфальт жок дегенде эң арзаны ошо 5 миллион сомдон ашыгыраак акча кетет. Бирок элеттиктерди түшөлткөн бир эле бул маселе эмес. Айылда бала бакча, маданият үйү, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер үйүн көрө албайсың. Кийинки чыгарылыштарыбызда мына ушул маселелерди чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Ислам Жолборсбек уулу, Кылыч Жаныш уулу, Жалал Абад облусу.
Бүгін 16 июнда өз милдеттерин үлгүлүү аткарган ыкчам кызмат ишмердигинде жакшы жыйынтыктарга жетишкен Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылууда чоң салым кошкон УКМКнын кызматкерлери президент Алмазбек Атамбаевдин сыйына татыды. Мамлекет башчы мамлекеттик жана анын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча зор иштерди аткарган дал ушундай офицерлердин күч аракети менен УКМК өлкөнүн реалдуу коргоочусу болуп калгандыгын белгиледи. Мамлекет болсо мекен сакчылыгында тургандар жөнүндө ыраттуу камкордук көргүдөй системаны түзүүгө жетишти. Алмазбек Атамбаев УКМК кызматкерлерине чың ден соолук, бакыт таалай жана жооптуу кызматтарына ийгилик каалап, Кыргыз Республикасынын ардак грамоталарын жана президенттик сааттарды тапшырды. Көп балалуу энелердин жана аскер кызматкерлеринин пенсиясы жогорулайт. Тиешелүү мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык аскер кызматкерлерине эмгек стажы жана майыптыгы эске алынып, кошумча акы берилет. Ошондой эле Баатыр эне орден менен сыйлангандардын пенсиясына 1000 сомдон кошулат. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстандыктар президент үчүн добушун паспорттун 3 түрү менен бере алат. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында алдыдагы шайлоодо кыргызстандыктар ID карта, биометрикалык же жалпы жарандык паспорттор менен добуш беришсе болот. Ага карабай президенттик тандоого биометрикалык маалыматтын тапшыргандар гана укуктуу. Эске салсак, өлкө башчы үчүн добуш берүү 15 октябрда өтөт. Кыргызстандын Орусиядагы жана Финляндиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Болот Отунбаев мындан ары Бишкектин Дания, Норвегия жана Швециядагы элчисинин да кызматын аркалайт. Тийиштүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгону 16 июнда расмий кабарланды. Маалыматта айтылгандай, айкалышкан кызмат Москвадан башкарылат. Союз мезгили тараганда Кыргызстанда көптөгөн оор жүк ташуучу унаалар, транспорттар таланып кеткен же темир катары Кытайга сатылган. Адистердин айтымында учурда өлкө түштүгүндө жүздөгөн унаалары менен адамдардын жумуш ордун Ошпирим транс ишканасы гана сактап калган. Бул ишканада учурда жалпы түштүк аймагын көмүр менен камсыз кылып, миңдеген үй бүлө өз тиричилигин өткөрүп келүүдө. Канатбек Матраимов Ошпирим ишканасында оор жүктүү унаалардын моторун оңдойт. Алыс жолдо тынымсыз жүк ташыган унааларды текшерүүдөн өткөрүп туруш керек. Унаанын негизги күчү кыймылдаткычында болгондуктан кызматкерлер ар бирин алдын ала көзөмөлдөн өткөрүп турушат. Азыр мынау головкалар болот. Буларды салимтерин алмаштырабыз, текшерип, бул жагда клапандар бар. Буларды түрдеп такылып жасайбыз да. Азыр бул машинага ренткомплекти басып. Ал эми бул күйүүчү майды жогорку басым менен күйгүзүп берүүчү унаанын бөлүгүн оңдоочу каана. Оңдоочу Марат Апиев оор жүктүү Хово унаасынын аппаратын оңдоп жатат. Айтымында аппарат бузулса, солярка көп коротулуп, унаанын жүрүшү кыйындап калат. Анан ичинде пулунжун пара деп коет. Алар отуруп мете турган болсо, аларды алмаштырып, жаңыдан коебуз башкадан. Күн сайын эле ушул порсинкалар келет, порсинкаларын коебуз, аппаратурасын коебуз. Күндө келип турушат. Ишкананын дагы бир каанасында Сатарали Ниязов күн сайын унаалардын аккумуляторун зарядтайт. Акыркы 10 жылдан бери бир каанада иштеп келаткан Сатарали аке өз ишинин профессионалы десе болот. Зарядча коебуз, пропускарлы тууларны коебуз, зарядча куремуз. Сууларды сатып алып келесиз жана? Сууларды өзүм тайлайм, аерда дистиллятор бар. Дистиллятордан чыгарып, электролит разводить кылып, коебуз аккумуляторларга. Пропускарлы тактап. Ошпирим транс авто транспорттук ишкана Кыргызстандагы эң ири мекеме десе да болот. Союз тараган кезинде мындай ишканалар таланып тонолуп жок болуп кеткени баарыбызга белгилүү. Бирок иш билги кыракы жетекчи катары Бердибай Примов ишкананы бузбай сактап калды. Учурда ишканада жалпы 300дөн ашуун адам эмгектенет. Жумушчулардын көпчүлүгү Алай районунун Сарымоол айылындагы көмүр карьерде. Ал эми бул жайда 50дөн ашык жумушчу бүт транспортту оңдоп түзөп, камсыздоо иштерин алып барышат. 160тан ашык ушундай машиналар бар. Мына Европадан келген мандар бар. Мына Кытайдан алган автомашиналар бар, көрүп турасыздар. Анан биз основном ушу перевозка менен занимать этебиз.
Эми айлык баянасы жакшы, Кудайга шүгүр. Курсак ток, иш болгондон кийин, конечно, кемчиликтер болот. Толку биз алдыга жылып атабыз десек болот да. Бир гана жер ушул жакшы ишкана. Ынтымакпыз коллектив. Бир жакадан баш, бир жеңден колдон, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыптыр дегендей баардыгыбыз ынтымакты иштеп атабыз ушу. Бердибай Пермиштин айтканын кылып. Ишканада жалпысынан 20дан ашуун цехтер бар. Темир ширетүүчү, авто тетиктерди жасаган токар станогу, майлоочу, тетиктерди алмаштыруучу дегеле бул жерде баардык унааларды ремонттоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ишканага жыл сайын Европадан, Кытай мамлекетинен жаңы техникалар келүүдө. Аны жүргүзүү, оңдоо иштери да өздөштүрүлүп жатат. Иштен чыккан деталдарын баарын ушул жерде ремонт кылып, ушул жерден саздап, жумуш иштерине ушул жерден жөнөтүлөт. Автотранспорт мекемелери азыркы учурда дагы өтө чоң эмгекти талап кылат. Ошондуктан ошого карабастан мына биздин организация түштүк регионунда көмүр менен элди камсыз кылуу боюнча чоң роль ойноп атат. Адал эмгек, ак мээнет менен иштеген кызматкерлердин алды 40 жылдан асса, арты жаңыдан ишке келип жатат. Рамазан айында Примов коомдук кайрымдуулук фонду бул кызматкерлерден да кабар алып, кайрымдуулук баштыкчаларды таратты. Uzak vaqtdan beri şu yerda ishlab kelamiz. Ishxonada mana Berdiboy Permishda ko'rsatgan nimalarga rahmat. O'rozalar tutyapmiz. O'rozalarni qarmab, bizlardan saxovat bilan qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Kim nima maqsud qilgan bo'lsa, maqsudini Alloh bersin. Hamisha tinchlik, xotirjamlikda emki kunlarga jana yetishgani nasib qilsin. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушу бизге баш көз болуп жүрө берсин, заманыбыз тынч болсун. Дагы Кудай кааласа, ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Ороза туткандарыңыздар, орозаңыздар кабыл болсун. Амин. Бүгүнкү акциянын максаты кызматкерлерди колдоо, алардын шарт түзүү, бир гана жумуш гана талап кылбастан, жумуштун сапатын гана талап кылбастан, алардын үй бүлөлүүсүнө болгон камкордукта. Ош Пирим транс ишканасы буга чейин миңдеген адамдарга ар кандай багытта жардам берип келатат. Учурда Чоң Алай районунда жер титирөөдөн жабыркагандарга цемент, арматура жана башка курулуш материалдарды акысыз жеткирип берүүдө. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарында кайрымдуулук дүкөнү ачылды. Мындагы азык-түлүк, кийим-кечилер ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге берилүүдө. Шаардын Ак Тилек аймактык кеңешинде ачылган кайрымдуулук дүкөнүнө биздин чыгармачылык топ да барып келди. Кайрымдуулук дүкөнүнө чакырылгандардын баары аярлуу катмардын мүчөлөрү. 58 жаштагы Сардарбек Батырбеков да 7 жылдан бери алардын катарында. Инсульт илдетине чалдыккандан бери экинчи топтогу майыпка айланды. Иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок атанын алган пенсиясы дары-дармегине араң жетет. Андыктан кайрымдуулук мындай иш-чаралардын уюштурулуп туруусу аларга аз да болсо дем күч. Мамлекет тарабынан 4 пенсия алам. Дары-дармекке жетип жетпейт. Кудайга шүгүр эле дейбиз. Кудайга шүгүр. Жерде кайрымдуулук немесин ачыптыр, кайрымдуулукту. Ошого келип мына рахмат. Келип аз болсо да кичине инвалидтер келип көңүл ачып кетет. Ак Тилек аймактык кеңешинде жалпысынан 150 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Алардын 50-сүнө ар бир айда ушундай азык-түлүк, кийим-кече жагынан акысыз көмөк көрсөтүп турууну аймактык кеңеш кызматкерлери чечишкен. Биринчи жолу уюштурулган кайрымдуулук дүкөнү кечээ күнү да 38 кардарына ушундай белектерин үйүнө чейин алып барып келишкен. Жыйынтыкка келишти. Ар айда мүмкүнчүлүк чектелген 50 адамга жардам берелик. Биз эч кандай бир мамлекеттен же коомдон коом ачып же фонд ачып жардам бербестен чөнтөгүбүздөн берелик. Бир чети адамдарга жакын болуу негизде. Экинчиден ынтымактуулукту күчөтүү. Үчүнчүдөн ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрүн бир жарактуу, өздөрүн бир мындай керектүү адам катары сезиш үчүн.
Боорукердик иш-чара бул менен чектелбейт. Кызматкерлер ар бир айда өздөрүнүн айлык акысынан эле чогултуп, ушул ишти жасоону максатташууда. Кошумча кайрымдуулук кылууну каалаган инсандар болсо, ушул дарекке келип кайрылса болот. Алардын бергендерин аймактагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге таркатып берип турушат. Азырынча айына бир жолу 50 майыпка азык-түлүк жана кийим-кече таркатылат. Демөөрчүлөр көбөйсө, коомдун бул аярлуу катмарына берилүүчү жардамдын да көбөйүүсүн уюштуруучулар тилек кылышат. Мындай жасаган аракеттер үчүн аларга бүгүнкү чакырылгандар ыраазы. Ушул немелерди эсте, ушул уюштурганга рахмат ушуларгачы. Кам болсун ушулар. Эми Кыргызстан тынч болсун, ушундай бай өлкөлөрдөн болсун. Кайрымдуулук багытындагы дүкөн Ош шаарында буга чейин жеке ишкер тарабынан ачылган эле. Эми бул демилгени башка аймактык кеңештин кызматкерлери улантып жатат. Демек арабызда кайрымдуу болууну каалаган боорукер инсандар да көп экендиги кубанычтуу. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ал эми азыр дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Катар АКШдан реактивдүү F-15 аскер учактарын сатып алуу боюнча жалпы баасы $12 миллиард бааланган келишимге жетишти. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Вашингтондо өткөн катарлык кесиптеши менен жолугушуусунда келишим боюнча соңку макулдашууларга жетишкен. Мындан бир нече күн мурун эле президент Дональд Трамп АКШнын негизги союздашы саналып келген Катарды терроризмди каржылайт деп айыптаган болчу. Катардын бийлиги бул айыптоолорду четке каккан. Июндун башында жакынкы чыгышта дипломатиялык конфликт орун алды. Сауд Арабиясы, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет баш болгон бир нече өлкө Катар менен дипломатиялык мамилесин үзгөнүн билдирип чыкты. Бул өлкөлөр Катарды террористтик уюмдарга колдоо көрсөтөт деп айыпташкан. Орусиянын кийинки президентинин башкы милдети жакырчылыкка каршы күрөшүү жана калктын кирешесинин жогорулашын камсыздоо болот. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин калк менен болгон түз байланыш маалында билдирди. Ошол эле маалда Путин келерки президенттик шайлоодо талапкерлигин коёр койбосу тууралуу суроого жооп берген жок. Мамлекет башы жаңы президентти өлкөнүн жашоочулары тандай турганын гана айтты. Орусиядагы нааразылык акциялары тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, Путин айрым адамдар оор учурду өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын айтты. Бирок кеп кимдер жөнүндө болуп жатканын так билдирген жок. Буга чейин келерки президенттик шайлоого катыша тургандыктарын Владимир Жириновский, Григорий Явлинский жана Алексей Навальный билдирген. Орусияда президенттик шайлоо 2018-жылдын 18-мартына дайындалган. АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер президент Дональд Трамп Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби деген суроону териштирип жатканын медиа каражаттары жазып чыгышты. Мюллер чалгын кызматынын бир катар жогорку даражалуу кызматкерлери менен жолугуп, Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комине Майкл Флиннге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирет. Президент Трамп бул жасалма иш эч кандай далилдерди таба алышкан жок деп Твиттерге жазды. Ага чейин президенттин юридикалык кеңешчилеринин өкүлү Марк Каралло ФБРдеги президентке байланыштуу маалыматтардын тышка чыгып жатканы кыжырды келтирет жана мыйзамсыз деген. АКШдагы калыптанган салт боюнча атайын прокурор көз карандысыз иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө укуктуу. Мында сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды соттук тартипте жоопко да тарта алат. АКШда Сенат Орусияга каршы жаңы санкцияларды колдоо боюнча буга чейинкилерин да мыйзам аркылуу бекемдөө үчүн добуш берди. Сенаторлордун бул кадамы Кремлдин Вашингтондогу азыркы администрация менен мамилеси алар күткөндөй болуп оңоло албай жаткан учурга туш келди. 14-15 июнь күнкү добуш берүүлөрдө Орусияга каршы санкциялар боюнча мыйзам долбоорун америкалык сенаторлордун 98-и колдоп, 2-өө каршы чыкты. Бул Орусия боюнча санкциялардын бекемделишин жана кеңейтилишин Сенаттагы республикачылар да, демократтар да колдоду дегенди билдирет. Москвага каршы жаңы чаралар Иран боюнча санкциялык мыйзамга бириктирилди. Документ мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон соңку күндөрү Сенат комитеттеринде сүйлөгөн учурунда мыйзамгерлерди этияттыкка үндөп, администрация Орусия менен иштешүүдө жаңы чаралардан улам тушалып калуудан кооптонуп турганын айтканына карабай жактырылды.
Орусиянын коргоо министрлиги өлкөнүн аба күчтөрүнүн соккусунан ислам мамлекети тобунун лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Абу Бакр аль-Багдади майдын аягында Ракканын түштүгүндөгү аба соккуларынын жыйынтыгында мерт болгон. Бул ислам мамлекетинин башчысынын өлтүрүлгөндүгү тууралуу алгачкы билдирүү эмес. Мындай ушактар ММКларда буга чейин дагы бир канча жолу пайда болуп, бирок дайыма эле төгүндөлүп келген. Акыркы жолу исламчылардын өлүмү тууралуу басылмалар өткөн жумада жазышкан. Бирок азыркыга чейин жихадчыларга каршы күрөшүп жаткан өлкөлөрдүн аскердик мекемелери тарабынан мындай билдирүүлөр болгон эмес. Орусия коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Аль-Багдадинин өлүмү тууралуу маалыматтар текшерилип жатканын жана ырасталышы керектиги айтылат. Аль-Багдади ислам мамлекети тобун 2014-жылдын июнунан бери башкарып келет. Жихадчылар Сирия менен Ирактын бир катар аймагын басып алып, андагы өз таасирин кеңейтүү аракетин көрүп келет. Топ жай тургундарга карата көптөгөн кылмыштарды жасаган, геноцид кылган деп айыпталууда. Быйыл Ош шаарынан 2 окуучу Америкада акысыз билим алуу үчүн жолдомо алды. Андан сырткары жайкы эс алуу лагерине да акысыз эс ала алышат. Бул маалымат Ош облустук китепканасынын Кыргызстандагы Американын элчилигинин колдоосу менен уюштурган Китеп кербени программасын жыйынтыктоо аземинде белгилүү болду. Ушул жылдын 23-майында Ош облусунун бир нече аймактарында китеп окуу дүйнө таануунун негизги каражаты экенин ачып берүү үчүн Китеп кербени сапар алган эле. Мындай иш-чараны китепкананын алдындагы Америка бурчу бөлүмү 3 жылдан бери өткөрүп келет. Аны менен катар Америка бурчу 2 жылдан бери 50 окуучуга акысыз билим берген. Кечеде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни сөз сүйлөп, окууну аяктаган окуучуларга англис тилин үйрөнгөндүгүн далилдеген сертификат тапшырды. Бизде Америка бурчунда жанагындай бекер окуу секциялары бар. Мисалы, жаш балдардан баштап чоң ишкерлерге чейин окуу курстары ачылган. Азыр болсо мына келатканда июль-август айында болсо бизде лагерь уюштуруп атабыз. Кичинекей балдарга эс алуу лагерин уюштуруп атабыз. Кыргызстандык Акжол Махмутов өспүрүмдөр арасында Азия чемпиону аталды. Махмутов финалда өзбекстандык атаандашын 4-1 эсебинде утуп алды. Кытайдын Тайжун шаарында юниорлор арасында өтүп жаткан Азия биринчилигинде кыргызстандык спортчулар грек-рим күрөшү боюнча 2 күмүш, 1 алтын жана 1 коло медалга жетишти. Аталган белдешке атамекендик 21 спортчу эркин грек-рим күрөшү боюнча күч сынашууда. Таймаш кыздар арасында да өтүп жатат. Чемпионат 18-июнга чейин уланмакчы. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош Прим Чекит KG сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.